Салам Бишкек, салам, кандайсыңар? Мен кыргызча түшүнөм, бирок сүйлөйм дегендер. Сен малсыңбы? Мал деле түшүнөт да, бирок сүйлөйт. Кыргызча сүйлөш керек кыргызча. Бизде бир жакшы сөз бар. Сен кыргызча сүйлөсөң, мен кыргызча сүйлөсөм, коом да кыргызча сүйлөй деген. Мен бир аз авторитет алып материал өтөйлү. Мен коркокмун. Көп нерседен корком. Насекомыйдан корком, иттерден корком, таксисттерден банкты кыргызча айтканда корком. Кээде таксисттер как будто сандарды ойдон чыгарат да. 0 менен 702 15 12 50. Кандай 50? Не, сандын ордуна бир смайлик барбы эмне? Коркокмун. Көп нерседен корком. Сууга түшкөндөн корком, прикинь. Мен өмүр бою, оказывается, сууга ушундай түшкөм. Көлдө мындай сууга кирем, акырын кирем. Мына ушу жака чейин кирем да. Анан жөн гана сууда басып жүрөм мындай. Алыс барганга эринсем мындай, отуруп басам мындай. Коркокмун. Көп нерседен корком. Мага бир дос айтат, Арсен, бул өмүрдө Кудайдан башка эч кимди коркпо дейт. Чын эле? Ачка аю. Мен Кудайга ишенем. Корком. Бирок ачка аюдан бир аз корком да. Түшүндүрүп берейин. Эгер мен Кудайды капа кылсам, ал мени качан жазалайт, мен билбейм да. Бирок мен ачка аюну капа кылсам, ал капаны даже эртеңкиге калтырбайт. Ошол эле жерде, ошол эле заматта мен жеп салат. Даже если ушул аюну мага Кудай жиберсе дагы, мен аны кандай билем? Ошол аюга баары бир мен орозону кармадымбы, кармабадымбы? Коркокмун. Көп нерседен корком. Землетрясениядан корком, прикинь. Акыркы землетрясение эсиңердеби? Мен ушул учурда землетрясение болгон кезде мен мындай унитазда отургам. Мындай телефондун тиктокту карап, мындай. И что-то бир моментте резко тетире баштайт да мындай. Мен эң биринчи ойлогонум, азыр тиякты тез жууш керек. Анткени үстүмө таш түшсө, анан спасательдер мени мындай обосраны болуп табышса, мен еще өлбөй калсам, прикинь. Еще спасательница бир сулуу кыз болсо, нет! Коркокмун. Көп нерседен корком мен. Эң чоң коркон нерсем бул өшүп учурашкан балдар. Мен түшүнбөйм ушул теманычы. Ошол балдарга бир аз сомнение кылам мен. Эгер силердин араңарда ушундай балдар бар болсо, таарынбагыла, пожалуйста, таарынбагыла. Просто менин оюмча, мындай
өшүп учурашкан балдарга мындай экилүү учуру бар да. Бир силер бир жакын тууган болсоңор, и эки мындай алыс тууган, бирок педик болсоңор. Тарынбагыла. Просто мага жөн гана кызык да, ушул өшүп учурашкан балдар мындай ушуну кандай макулдайт? Типа, брат, биз уже 3 жылдан бою жакын доспуз. Биздики эмне? Серьезнобу? Эми серьезно болсо өшүп баштайт. Бул тема мени вообще неге ойлондурат? Я не понимаю. Мен билдим. Менин өмүрдө эч качан мындай бетиңе өө турган дос болгон эмес да. Мына сен. Сага вроде мындай жагат, сен күлүп атасың, мощно күлүп атасың. Бир нерсени текшерели. Чык, давай сахнага, кел. Биз сени колдойбуз. Давай, брат, чык, давай. Салам алейкум. Бул жака светке өтөйлүчү. Брат, азан чакырылып коюлган атың ким? Кандай? Бек. Бекке бир кол чалыр. Бек. Биздин максатыбыз азыр эмне кылабыз? Биз азыр дос болобуз. 1000 сом барбы? Жокпу 1000 сом? Барбы, бере аласыңбы? Ладно, мен сен менин акча үчүн эмесмин, брат. Мен сага берейин. На, даже 2000 сом. На, ал. Всё, эми биз доспуз. Бул проституция эмес, бул достук, брат. Кыргызстанда проституция жок уже. Всё, биз дос болдук. Эми эмне кылабыз? На, жактан сен басасың, на бирибизди карап, мындай басабыз да. Басабыз, анан мындай салам берип, бул жерде мындай акырын, мындай чуть-чуть акырын, мындай. Мах кылабыз, хорошо? Только бек, мындай фильмдерде эмес, мындай 90% мен өтөм, 10% сен, нифига, 50/50, дос катары. Хорошо? Анан бек мына бул жерге келгенде, мени таштаба, хорошо? Одновременно кылабыз. Хорошо? Давай, бекти колдойбуз, давай. Бек, ассаламу алейкум. Кандайсың? Ладно, болбой калды, ничего страшного. Да, правильно, это правильно. Давай хотя бы өппөйлү, хотя бы кучакташалы, хорошо? Бирок кучакташуу деген мындай тура болуш керек да. Бля, походу видео тартат берет. Мындай турсаң. Да, мындай. Всё, жо, мындай прям центрге турсаң. Что вдруг видеого тартат берет реально. Кучакташабыз. Бирок кучакташуу деле бек мындай тура болуш керек да. Анткени биз мындай кылсак, кана. Кучакта мени? Кучакта нормально. Мындай кылсак бек, как будто бул неочинский миндилак билип атабыз. Бул жерде деле мындай дос катары 50/50, 50/50, одна рука снизу, одна сверху, мындай 50/50 кылыш керек. Хорошо, бек? Всё, бекти колдойбуз, давай. Түз турасың. Бек, ассаламу алейкум, кандайсың? Нормально депсиң? Бекте кол чалар, Бек, рахмат, брат, чё за лев, Бек. Вау!
Ладно, туғандар, еш нәрседен қорықпағыла, тем более қырғызша сөйлегеннен қорықпағыла. Чоң рахмат. Қалчалар, Арсен Алтыбаев